Энетил Куликовский жана Айтелек Орозбеков боюнча. Айтелек деген жигит ушул мамлекеттик тилди, кыргыз тилди жайылтам, пропаганда кылам деп аракет кылып жүргөн жигит. Бир топ ай мурда улут аралык кастыкты козупту деп камалып, анан кийин үй камагына чыккан болчу. Биз эмне экенин, ким жазганын билген эмеспиз. Жакында эле сырды ачты. Көрсө муну жанагы торт чыгарган Куликовский деген компания сотко берген экен. Анан эми ошону айтып чыкса бир-эки күн мурда Куликовский абийирибизди ачып салдың деди, айтор эмне? Ой, бул жигитти кайра камап салгыла деп арыз жазыптыр. Сот аны ал арызды канааттандырган жок. Туура кылды. Себеби дегенде биз кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде жашап атып, кыргыз тилинде, эне тилибизде тейлөөнү, сүйлөөнү, мамиле кылууну талап кылганга толук укугубуз, акыбыз бар. Бул мыйзам менен дагы бекитилген. Мына былтыр парламент кабыл алып, президент кол койгон мыйзамга ылайык, мамлекеттик тил мыйзамында ушундай кафе, ресторан жана башка тейлөөчү жайлар кеминде 60% маалыматты эне тилинде берсин деген талап турат. Демек, Куликовский же башкалар жөн гана бет тырмаачылык кылбашы керек. Анан аларга ачууланып, биз алардын товарларын албашыбыз керек, биз алардын товарларын жебей коюшубуз керек деп аткандардын дагы туп-туура айтып атышат. Алардын ушинткенге акысы бар. Биз тескерисинче ошондой активисттерди мокотпой, андай активисттерди эне тилди мыйзамдуу коргоого, эне тилди мындай сабаттуу коргоого чакырышыбыз керек. Биз аларга айтып түшүндүрүп беришибиз керек. Эгерде кыргыз тилин сүйлөөнү талап кылса, жаран катары, керектөөчү катары анын толук акысы бар. Мен Айтелектин бардык видеолорун көрүп чыккам, ал кандайдыр бир бирөөлөрдү уруу ийгенин, согуу ийгенин, сөгүү ийгенин көргөн эмесмин. Демек, эне тилди талап кылып атып, мыйзамды одоно бузганын билбейм. Мына ушундай учурларда же кимдир бирөө ушундай жабыркадым деп арыз жазса, андан көрө тек гана мындай эскертүү менен кое берип койсо жакшы болмок. Ал эми Куликовский сыяктуу же башка эне тилин тоготкусу келбегендерге айтарым. Буга чейин да далай ушундай бизнестер чыккан. Алардын күнү эмне болгонун, канчосу кантип жабылганын, канчосу кантип кечирим сураганын бир карап койсоңор. Маселени ырбатпай, кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин жөн гана сүйлөшүү жолу менен, келишүү жолу менен чечип алган абдан жакшы. Керек болсо, ушул кардарларыңардан кечирим сурап койсоңор дагы ашыктык кылбайт.